Мен Сапаркулова Мискакы. Биз Бишкекте 15 жылдан бери жашайбыз. Мурасордо конушу. Конушунда эң кичинекей окуя. Окуя 16-га толду. 16 жылдан бери ушу Бишкектебиз. Ошонун артынан келгенбиз. Кызыңыз кандай оор менен жабыркап атат ушул? Спина мозговая грыжа. Белинде грыжа атат. Тубаса болуп атат да? Тубаса. Врачтарга кайрылып эле келип атасызбы ушунча жылдан бери? Эмне деп атат? Ошонун башынан баштап кенен айтып берсеңиз. Бул эме коюша албайт да, диагноз спина мозговая грыжа, бирок кандай себептен болгонун эч ким кое албайт да. Кээдер айтат төрөктөн, кээдер ичиңизден болуп түшкөн, эми ар кандай. Точно диагноз ошо спина мозговая грыжа деп койду. 4 жашында операция болдук. Жумабековго барып, Сабырбек Жумабековго. Андан кийин 8 жашында болдук. Жылыш болгон жок. Ошодон бери эле леченияда келатабыз. Эки жолу тең ушу Сабырбек Жумабеков операция кылды да. Сабырбек Жумабеков жасады, бирок жакшы жыйынтык болбоду да. Кандай болсо ошондой эле. Ошо жыйынтык болбоду. Андан башка дагы врачтарга кайрылдыңарбы? Жалда көп врачтарга жаттык. Алар жасабайбыз деди да. Биз жасай албайбыз. Бунуку эме жүлүндө болуп атат да. Ошон үчүн баш тарткан. Анан Жумабековго кайрылганда ал жасады, бирок эме болгон жок да. Ал киши ошо басып кетет, жакшы болот деп айтты беле, же кандай? Гарантия бере албайм деген да. Жасайм деген. Жасады, бирок 2 жолу жасады. Жакшы жыйынтык болду. Ошону эми операцияда көп акча кетет да. Ооба. Анан өз күчүңүздөр менен жасаттыңыздарбы 2 жолу? Өз күчүбүз менен жасаттык. Эми дагы кайрылып, дагы операция жасатуу керек болот атабы? Ооба, дагы операцияга деп атат 3-чү жолу. 14 жашында болмок негизи. Каражаты жок. Жасап албай алдык. Азыр дагы эле ушул Сабыр Жумабеков карайбы, жасайбы? Ошо Жумабековго барабыз. Операцияга канча акча кетет дейт? Операцияга 200 миңден ашык акча кетет. Биз азыр бунукун белине темир койгон да. Ал убакта көп акча кеткен да. Азыр дагы мисалы үчүн буну алгандан кийин кайра башынан темир коет да. Бул боюнча койгондо болбойт дейт да. Могу темир коюп коюш керек. Жанагы кетип атпайбы? Омуртка кыйшайып эле бул жака кетип атат да. Ошого кайра бир эме тиреп коюш керек да. Ошону биз Германиядан алдырабыз дейт да. Биз өзүбүз бекер эле кылып беребиз дейт. Болгондо ошо аппаратка темирге эме керек да, 200 миң керек да. Ошолар ошон мурунку операцияларга канча каражат кетти эле? Ошондой эле кеткен, мурункуга деле. Анда биз өзүбүз иштеп тапканбыз. Азыркыга ушу 200 миңден ашык кетет экен да. Жетпей атат, ошого кайрымдуу элдерден жардам сурайбыз. Ошол Сабыр Жумабеков башка врачтар ошол айтты, ошол Кыргызстандан башка мамлекеттерге жана медицинасы өнүккөн мамлекеттерге чыгып жасатса болот бекен? Жок, Жумабеков мендей ушу мага окшой эле жасайт деген да. Шанс жок деген. Андан башка биз эмеде айтып атпаймынбы, тиги Аксууга жатып калганда бир ошо Германиядан бир врач келген да. Ошол айтты да, эгер Германияга барсаңар шанс бар депчи. А биз ал жака барганга эмес жок да. Мүмкүнчүлүк жок. Көлдө жатканыбызда. Андан башка Жумабеков мен өзүм эле жасайм, буну ал жака барганда деле шансыңар жок деген да. Жумабековчу. Ошо немис врач менен сүйлөшкөндө гана ошол айтты да, шанс бар. Ошол кыздын лечениясы деп биз ошо 16 жылдан бери эле ошо больницага келип атабыз. Больницада постоянно. Анан азыр могу бизге бөйрөгөрү да кошуп койгон да. Только кататер менен жүрөбүз. Кататер жок болсо уже эме болуп калат да. Температура берип, эме дем жетпей калат. Азырынча мага берилди. Алар үйгө келип окутуп атышты да, ушу 1-класстан баштап эле же кандай? Ооба, үйгө келишип. 1-класстан ошо үйгө келип окутушат.
Мындай жакшы эле окутуп атыштыбы? Сен өзүң ойдогудай окутуп атышабы же кандай окутуп атышат? Бирок бир аз аз келишет да. Аз келет. Канча сааттан окутушат? Бир 2 сааттай кетчү. Өзүңдүн бул ооруң жөнүндө айтып берсең, өзүңө мындай оорутпайбы, кандай? Кыйнабайбы? Жок, ишемер. Ишериң оорутпайт, бул баса албайсың. Болчукко Кореяга бардым. Кореяга? Ошокто Кореяда окуп, Кореяда иштедим. Кайсы сабактар жагат? Кайсынан көбүрөөк жакшы көрөсүң, кайсы сабакты? Орус тили жагат. Орус тили? Ушу чет тилден да окуп атасыңарбы? Чет тилден да билим алып атасың? Жок. Анда бул мектепте барбы мугалимдер ушу чет тилден? Англис тилинен берчү эле. Сен мына чет мамлекетке чыккан жакшы көрөт экенсиң, мына Кореяга барам деп атпайсың. Ошо корей тили болбосо да жок дегенде, жана англис тилден билим алыш керек деп ошондон улам сурап атам да. Аны окутушпайбы? Жок. Кореяга эмне себептен бардың? Кореянын культуралары жагат. Маданияты. Маданияттарчылары. Сага ыңгайлуу. Ошон үчүн баргым келет. Бул жерде өзүң ырактуу кыздар, балдар, классташтарың менен сүйлөшүп турасыңбы? Келип турушабы алар? Ооба, классташтарым келип турат. Анда санда сүйлөшүп турасың, Бизге көп эле акча кетет, себеби дегенде кататыры эме да, негизи 10 күнгө чыдайт дейт да, муну чыдабайт да. Мутный болуп эле жытчык кетет. Анан кататырын бат-баттан алмаштырабыз. Анан еще памперс кийебиз постоянно. Анан өзү жана канифрон деген бөйрөгөрдүн эмеси бар, ошону постоянно ичип жүрөбүз. Бизге да өзүнүн эмеси бар, ал деле жетпейт, бизге көп акча кетет да негизи. Постоянно лечение мененбиз да. Сиз ушу балдарды карап эле үйдөсүз да негизинен. Жолдошуңуз иштейт. Эми анын иштегени баягы үй бүлөнү бакканга эле кетет да кымчыгын бай. Ошого кетет. Анан эми бул кызды коляска менен шаарга больницага алып барыш дагы Ошонусун дагы чоң түйшүк да. такси жалдайбыз да. Жактан жок эле дегенде эмес болуп атат. Шаарга. Анан ошон үчүн көп чыга албайбыз да. Только леченияга барабыз шаарга. Мында окуп мындай чыгарыш жок да. Үйдөн чыкпайт да кыскасы. Өзүм мындай коляскасы менен чыгарам. Көчөгө кетем. Өзүм үйдөн ушу кыз менен постоянно. Кыз жолдошум иштейт. Кызым ошо эми отурганына эме болуп атат да. Айлап жүргөн башына эмесин пешинесин нерсе жазылып. Бул деле көчөгө чыгып эл катары ойнобуз деле. Жок дегенде могу кататырман апа памперс менен айрылып калсам жакшы болот деп ошону айтат. Анан билим алсам мен только билим менен деп ошолорду айтат. Мага только билим керек деп өзү аябай билимге умтулат да. Умтулат, бирок бизге ошол жетишпей атат да. Билимчи жакшы эме болуп атат. Буга чейин элге кайрылып жардам сураган эмессиздер да? Жардам сураган жокпуз. Күчүбүз менен аракет кылып. Кудайга шүгүр көрсөң жакшы. Эжеси да ошо корейский эмеде окуйт. Училищеде. Ошол да үйрөтөт корей тилдерин, экөө сүйлөшөт көбүнчө. Анан ошо Кореяга барсам, бул жакта көчөгө чыксам эле элдин баары карайт. Мындай базынтуулар болот дейт да. Эми экөөбүз кээде чыгып калганда мындай көп карап, мындай да эми Кыргызстанда ал жакка барсам бизге аябай шарт жакшы түзүлгөн деп эми өстөр изилдейт да. Ошон үчүн ошол жака баргысы келет. Өзүбүз алабыз, төлөйбүз кайра. Канча жылдан бери кредит алып атасыз? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери. Төлөп эле кайра жаңысын алып эле ушул кредиттин көбү эле баары эле ушул кызыңыздын ден соолугу үчүн. Ошо эме алганда да ошол кредит алганбыз. Аны кайра төлөйбүз, кайра алып, кайра ошо өзүнө чоптоп келебиз. Башка кимден сурайт.
Ошо биздин басып кетсе эле болду бизге. Бир катарына басып калса. Эч ким эме калбайбыз. Атасы дагы барса дагы эч өкүрөй элек менен чыгарып атчы. Айтып калат эми башка адамдар памперс кийип калган деп апа. Ошол да бизге оор. Акыл да кыскан бул нерсе оор кеткен да. Анан мынтип кататыр коюп калгандан кийин кататыр жок болду биз уже температурабыз да. Тияка барып жалга барып бир жума сайын эле барып салып жүрчүбүз. Актанан жанагы врач мага үйрөттү да, кайра келе бербегиле эмчилер. Өзүңүз эле үйрөнүп алыңыз деп. Эме кылган, эми өзүм салам кататыр. Кататырларды деле арзандатып коюшпайт да. Бул деле кымбат да. Мачапрони экөө бир 200 да, бирден 200га аласың. Мисалы үчүн бизге бир жумада канча кетет да. 400 жасасы кетет. Кайра эле алып салабыз, кайра таба беребиз. Памперси бар ошондо. Эме экен. Ошо 29% менен кредит алып, айына ошо 15 000 сомдон төлөйсүз. Канча жылга алгансыз? 1 жылга алгам. 1 жылга. Анан одан мурункусунда 2 жылга алдым. Кайсы банктан алдыңар? Финкадан. 29-тан мындай эми бизге жанагы азыр арзандатуу болуп атпайбы? Ошолорду деле бербейт да бизге ошолоргочу. Ошолор кайрылып көрдүңөрбү? Түшүндүрүп. Эч кимге кайрылбап. Ушу Финкадан канча жылдан бери алып жүрүп да. Анан процент азаят деп эле 25 кылып эле кайра көтөрүшүп алды да, 29. Бул биздин дайымкы кардарыбыз, клиентибиз азайтабыз деп өздөрү ошенткен анан кайра 29га көтөрүп алды. Кайра 29га. 25тен берип калды ортодо. Үйдү күрөөгө коюп, ушинтип алып келтесиңер, э? 15 жылдан бери. Анан мен бир жака кетсем, кататыр чыгып кетет деген нерсе бар. Кататыр чыгып кетсе бүттү да, жыл албай. Бөйрөгү сразу резко бөйрөк. Температура баштайт. Бизде ошондой. Анан ошон үчүн өзүм чыга албайм дешти. Ошо кыз менен. Ошо жок дегенде кредитти арзан процент менен берсе да бизге жардам болмокта. Ошону алып өзү төлөп. Эми азыр Кудай буйруса кайрымдуу адамдар ушундай кайрылуудан кийин ушу көргөн билгендер, боорукер адамдар жардам берип калса, акча жетип калса, биринчи кезекте ушу сабыр жумеков 3-чү жолу операция жасатат экенсиздер да. Эгер акча көбүрөөк жетип калса, анда жана Германияга чейин барсак сонун болмок эми. Операция жасат. Кызым дагы өзүнүн эмеси да. Ушул жака барсам басып кетем деген эмелер болуп атат да. Басып кетсем апа ошол жака барсакпы деп элечи. Өзү ошондой эме кылып атат да. Тилек кылып атат. Бар. Жок дегенде Германияга барып көрсөтүп келсек дагы жакшы болот да бизге. Бул жанагы акча жоктун айынан болуп атат эми. Эгер акчам болсо Германияга деле алып келмекмин да. Барып көрсөтүп кызымды. Жок дегенде ушу буттарына кичине бир эме болуп калса жакшы болот да. Сыга бербейт өзү деле биздин. Кээде бир эми бир учурлар келет ошону ушинтип элек да. Кайра кызым. Сүрөт тартат. Китепти көп окуп, көп сүрөт тартып. Сүрөттөр аябай жакшы тартат. Эмне болот эле мукусун? Айтсак, эмне болуп келет? Дизайнер, э? Ошо сүрөт жана кыздардын сүрөттөрүн тартып эме кылат да өзү. Кийимдер тартып, модельдерин. Ушундай эмеси бар да. Дизайнер ошо кийим жагынан дизайнер болгун келеби? Я. Мультфильм жагынанбы? Ошолорду аябай тартып эме кылат да. Аракети зор болгону ичине эме болуп жатат да кабач. Кийим жагынан да бияк тартып коюп атат. Келишпей. Ошол нерсени ушул эми жакшы көңүл бурбай чыккан турбайбы биякта мугалимдерчи? Ошону директорден жогорку жактара барып кайрылып айттыңарбы? Эмне деп атышат алар? Бардык жөнү барып канча жолу бардым директорго. Математикадан мисалы үчүн 3 жылдан бери окуйм. Математика бизде спец жок дейт.
Анан берки 3 сабактан келет. Олар деле постоянно келе бербейт да. Мисалы үчүн бүгүн келе турган болсо жок. Бир жумада 3 жолу келе турган болсо, бир жолу эле келет болду. Жок да. Кайдыган мамиле кылат. Ошон үчүн бул немеден өксүп калды да уже. Билимден. Билим жагынан өксүп калдык да. Аябай эле тартылып калдык. Башта аябай жакшы окутчу негизи. Жалаң беш болчу анан. 2 жылдан бери көңүл бурушпай коюп, азыр эме болуп калды да. Начарлап кетти сабак. Өзү аракет кыла берет, өзү. Өзү зээндүү кыз турбай, ал Өзү эме кылат, болгондо буга артынан түткөн адам жок да. Берки кызым жардам берет. Мен өзүм андай нерсени түшүнбөзөм. Мен деле аракет, мугалимде эме кыла албайбыз да биз бирок. Мугалим өзү мугалимдей аракет кылып жүрөт албайбыз. Айла жок, канча жол бардым, келишпейт, анан эмне кылабыз? Билим жагынан өксүп калды. Тияктагылар, тияка шаарга деле барып көрдүк. Биякта бир экөөбүз кошулуп. Бул Бишкекке ошо 15-16 жыл мурун кайсы областтан келдиңиздер? Чаткал району. Чаткал районунан, Тоолу, алыскы Чаткал. Анан ушул жерден өзүңүздөр жер алып, ушул тамды өзүңүздөр салдыңыздар. Өзүңүздөрдүн күчүңүз менен. Биз тамды ошо айтып атпаймынбы? Кредит менен эле салдык. Кредит менен. Канча жыл салдыңар ушул тамды? Ошо келгенден кийин 2005 келдик өзүбүз. 2012 келдик да жака. 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери бүтөлө экен, а? 10 жылдан бери. Бир өзү аракет кылат да. Мен зумитип отурам. Анан мамлекет азыр ошо энесин караганга деп 5000 сом бөлгөн да бизге. Эми алда кызым 18ге чыкса аны да алып коет да. Аны да бербейт. Өзүнө бөлүнөт акча? Өзүнө 4000 сом берилет. Анан ошо караганына деп 4900 бөлдү эле, кичине болсо да өзүнүн эмелерине жарап калды эле. Эми аны да 18 жаштан алып коет экен да. Бизге же пенсия жок. Ушинтип эле жүрүп. И пенсия деле албайбыз да. Ошо азыр кичине 3 жыл болду ошону. 2 жыл болуптур. Эме кылганначы. Силерге пенсия чыгат деп кичине сүйүнткөн болду эле. Эми кайра алат да. 2 жылдык стажым.